Жолшма 44 сотын өзі құрамы сабаққа тізілді баяндан Кушнат Эркинов. Саламатсыздарбы? Саламат, Эркин тур. Отырыңызлар. Мына ушундай аскери тартип менен сабак башталган академияда аганы көрүп ийне сөт, эжени көрүп сиңде сөт дегендей Бектурдун милиция кесибин тандап алуусуна бир тууган агасынын таасири чоң болуптур. Ал да генерал-майор Эргеш Алиев атындагы академиясына жакшы окуп, президенттик стипендия алып, артыкчылык диплом менен аяктаган. Байкемдин жашоодогу жетишкендиктери мага абдан чоң таасир этти десем болот. Мен бул милиция кызматкеринин формасында өзүмө кандайдыр бир мынча айтканда элдерге ушул форма аркылуу жардам бере алам деген көз карашта карадым. Эргеш Алиевич атабызды жолдун жолдогонго элдерибизге, жерибизге ак ниетибиз менен кызмат кылып, сөз менен гана эмес, иш менен көрсөтүүгө азыр ниет максат коюп отурабыз. Буну ар бир мугалим билет бизде. Ушу биринчи курстан баштап өзүнүн аябай жакшы кругозору кенен, дисциплина, тартип десе тартиби бар, окуйт десе окуйт, жакшы бала. Мен ойлойм, келечеги кең бала болуш керек. Генерал-майор Эргеш Алиев атында академиянын 6 курсанты 2024 жылдын 16 декабрында өлкө башчысынын колунан сертификат алышты. Алардын бири Эркин Бектуров болду. Эркинов Бектур Эркинович, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин милициянын генерал-майору, Алиев атындагы академиясы. Урматтуу студенттер, дагы бир жолу сыйлыгыңыздар кут болсун, жолуңар дайым ачык болсун, даңгыр болсун, бир туугандарыңар менен, эне атаңар менен дайым аман болгула, мамлекетибизде тынччылык болсун дагы, силер алдыга карай умтулуп жыла бергиле, уча бергиле. Рахмат, дагы бир жолу. Кут болсун. Бектур мен дагы агамдай болуп өлкө башчысынын колунан стипендия алам деп биринчи курсунан тартып жакшы окуп, анын бардык талаптарын ынтызарлык менен аткарган. Тилеген максатына жеткен курсанттардын бул жолку кубанычтарында чек жок. Мамлекетибиздин коомдук маданий иш-чараларына активдүү катыштык. Андан тышкары окуу процессинде илимий, практикалык конференцияларга, спорттук иш-чараларга катышып, байгелүү орундарды ээлеп, ошолордун аркасынан тастыктамаларды, ошондой эле грамоталарды чогултуп, ошонун баарын өткөзүп бердик. Биринчи маселе бул жогорку баалар болду. Бул ар сабактан эң жакшы 5 деген бааларды алыш керек экен. Экинчи критерий болсо ар кандай тегерек столдорго, конференцияларга жана ушундай бир акыл таймаштарга катышып, бул грамоталарды чогултуу болду. Бул жатында дагы аябай көптөгөн аракеттерди жасадым. Көптөгөн конференцияларга жазып, илимий изилдөө иштерин жасадым. Президенттик стипендия алууга татыктуу болгон Бектур өңдүү болочу адистерге өлкө башчысынын стипендиясы менен айткан каалоолору чоң дем күч берди. Ал эми аталган академиядан президенттик стипендияга бул жолу 6 орун татыктуу болушу окуу жайын зор сыймыкка бөлөдү. 1ден, 2ден, 3дөн болчу, анан быйыл ушундай 6 балабыз өтүп кетти. Бизге аябай сыймыктанып. Булар 4-курстун курсанттары: Аликова, Байгазиева, Насипбекова, Нурбекова, Турганбекова, Эркинов. Булар эми баары жакшы окуган балдар деп айта алам. Мунун ичинде мисалы үчүн Эркиновду айтып кетсем, бул бала бардык жагынан жетишкен балада, бул окуусу да жакшы, илимий изилдөөлөргө катышат, коомдук иш-чараларда дагы ушу Эркинов жүрөт. Академиядагы Бектур Эркинов өңдүү генерал болууну эңсеген алдыңкы жаштар келечегибиздин татыктуу ээлери. Калия Карыбекова, Урмат Жумагазы уулу, билим жаңылыктарына.